бүгүнкү фестивалды куттуктап, кадырлуу коноктор, эл жакшылары келип отурат. Анда эмесе сахнага Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Иманкулов Марат Мухановичти чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү Чыныбай Турсунбеков поэзия фестивалынын катышуучулары, урматтуу айымдар, мырзалар. Биринчиден, ушул эки фестивалды уюштуруп аткан Чикемдин жубайы Нуржан айымга, биздин Жазуучулар союзунун төрагасы болгон Муналик Каныбек иниме барыңыздарга мен ыраазычылык билдирем. Ушу бүгүнкү 5-чи түзүлгөндөн бери, фонд түзүлгөндөн берги 5-чи фестивалды уюштуруп, мына ошо 5-чине катышып атканыма мен абдан сыймыктанып атам. Аз жанаттан бери канча деген маалыматты көрдүк, уктук, көрдүк. Мына фонд 20-чы жыл түзүлгөн экен. Чыныбек Акыч Акуныч өтүп кеткенден кийин максаттары мынакей азыр жубай айтып кетпедиби? Кандай максаттар койгон? Бул биздин кыргыз тилин, адабиятын мындан ары өркүндөтүү, изилдөө иштеринде көмөк көрсөтүү жана жаш акындарды, жаш чыгармачыл жаштарыбызды колдоо. Абдан жакшы максат коюлган да сына. Мына ошол максатка жетип келатасыздар. Бүгүн 5-чи фестиваль эл аралык статуска ээ болуп, эл аралык Чыныбай Турсунбеков поэзия фестиваль деп аталганын баарыңыздарды куттуктайм. Бул чоң эл аралык деңгээлге жетишкендик. Ушундай иш-чараларды мамлекет колдоп келген, колдош керек. Бул мамлекеттин түздөн түз милдети. Мына мен ошо мамлекеттик катчы катары ушу келип сиздер менен чогуу болуп ушу фестивалда катышып, куттуктоо сөз айтканы келдим элем. Эми бу жерде белгилүү биздин акындар, жазуучулар отурасыздар, агалар, инилер отурат. Кыргызда бекеринен сөз болгон эмес да. Баш алмай бар, тил алмай жок деп. Бул 1000 жылдан бери келген биздин ата бабаларыбыздан калыптанган биздин салттарыбыздын бири. Кыргыз эли сөздү баалай билген, сөздү урматтай билген, сөзгө ишене билген, бага билген эл да. Мына ошон үчүн ушундай макалдар чыккан да. Мына ушу акындар жазып кетет чыгармалар. Бул байыртан келаткан нерсе да. Мына биз азыркы байыркы Грециянын тарыхын, ошол келсе маданиятын, үрп адаттарын, Гомердин жазган поэмаларынан биз билип жүрбөйбүзбү? Ошо окшогон башка өлкөлөрдүн жазуучулары, философтору жазган, ошолордон келип келатабыз. Биз Манас деген эмне турат? Бул маданияттын туу чокусу болгон Манасыбызда 1000 жылдардан бери келаткан биздин маданиятыбыз, тарыхыбыз баары географиясындагы изучать болот андан. Мына ошол эки улап келаткан ушу акындар да, акындар, жазуучулар, тарыхчылар. Ошол жазып келди эле, мына азыр биз ошодон окуп, ошо өткөн доордо эмне болгон? Адамзат эмне менен кызыккан? Эмне деген окуялар болгон? Эмнени кылбаш керек? Келечекте кандай жол менен баш керек деген бизди сабак болуп атпайбы ошонун баары тең? Мына кийинки сиздердин дагы жазып кеткен, азыр кылып аткан уюштурар дагы 10 жылдар, 100 жылдар өткөндө ушуну дагы биздин кийинки муундагылар эстейт. Мына Чыныбай Турсунбековдун атындагы фонд ушундай фестивалдарды өткөзгөн. Ушул фестивалда ушундай деген даңктуу жаш акындар, жазуучулар чыккан деп эл сыймыктана тургандай келебиз, Кудай бурса. Мына ушу кылып аткан ишиңер абдан мамлекеттин кылып аткан иши менен абдан чоң айкелишип турат. Былтыр билесиздер, биздин президентибиздин жарлыгы чыккан. Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик деген. Бул өзүнчө доктрина. Мына ошо доктрина жарым жыл болуптур. Ошонун аткарылышы боюнча мына мен эми жаңы эле келип бул кызматка отуруп атам. Менин максатым ушул эки жарлыкты калкыбыздын баардык катмарына чейин ушул экини жеткизип, жана астыга койгон максаты боюнча биздин мамлекеттик, коомдук, саясий, жарандык институттардын баардык ишин жандандырып, биз мамлекетибизде жоопкерчиликтүү, мекенчил жарандарды калыптандырып, анан кубаттуу мамлекетти куруу, мына ушул максаты коюлган да ошондо. Ошол максат жалаң эле мамлекеттик кызматтарга муну максат кылбайт.
ушул жерге отурганыбыз мамлекеттик кызматта иштейбизби, же жөнөкөй башка иштейбизби, же бизнесте жүрөбүзбү, же жөнөкөй пенсияда жүргөн адамбыз, баарыбыз кызыктарбыз ошондой болушуначы. Жарандар ушундай сапатка ээ болуп, өзгөчө биздин жаштар ана мамлекетибиз жанагы туу чокусуна чыгып, улуу мамлекеттердин, өнүккөн мамлекеттердин катарына барып биз да тең ата боло тургандай деңгээлге чыгабыз деген максатты коюп атпайбызбы? Мына ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бүгүн азыр мына бу жерде отурган урматтуу акындар, жазуучулар, ушу сиздер ушул максатты ишке ашырууда сиздердин ролуңар абдан өтө жогору. Ушул эки айтып аткан мына каада салттарды бекерден жана биздин ушу уңгу жол доктринасында эң биринчи приоритеттүү болуп багыттардын бири биздин таалим, тарбия, илим, билим жана маданиятты биринчи коюп атпайбы? Жети багыттын биринчиси кылып. Мына ушул жерде ушу маданиятты өнүктүрөлү деп, таалим, тарбияны, билимди өркүндөтөлү деп баарыбыз эңсеп келатабыз, ошону кылып келатабыз чуркап. Ар жерде жанталашып чуркап атышат, биздин мугалимдер иштеп атат. Анан азыр биз ааламдашкан заманда бир эмеге кадалдык, чын айтайын. Бир китеп окуу маданияты таптакыр түшүп кетти. Китепке карабай калышты. Анткени азыр жаңы технология, цифровой технология, интернеттер болуп калды, мына гаджеттер, телефондор, ушуну карап эле жалдырап атып калды. Интервьюга барсаң, ошол жерден да сурашат. А мону кантебиз? Айтып койчу, ушул кандай бир мамлекет ушул кандай көз карашта, ушуну кантип токтотобуз деген эле суроолор. Анан мына мореки сиздердин фестиваль, ушул китеп окуу, китепке көңүл буруу маданияттын ошол экинде жогорулотууга сиз эбеге чоң салым кошуп атасыздар, урматтуу уюштуруучулар, урматтуу катышып аткан фестивалдын катышуучулары. Дагы бир нерсе, мен Чикемди 10 жыл гана таанып калдым. Мага чейин экөөбүз курдаш экенбиз, бир жылда төрөлгөн экенбиз. Жанагы документальный фильмди көрүп, жана жаш кезегинде 17-18 жашта жүргөн өзүмдү элестеттим ошол жерден. Жана күлөш деген шымдарды кийип алып чуркап жүрбөдүм. Мына ошол замандын балдары, мен да ошол замандын баласымын. Кандай сонун заман эле. Китепке китепке мындай көңүл буруу, ага ошо китепти окуу. Мына ошо биздин заманга абдан жакшы келген да, мына улуу агалар мени калп айттырбастыр. Мен ошол заманда Москвага окууга барып калып, ошол жерден көрүп, мен ошо билимге, илимге умтулуусун мен таң калыштуудай көрүнгөн. Өз мугалимдин үйүндө чоңойгон, бирок мен деле ошо журнал гезиттердин баарын окучу элем, атамдын китептерин шкафтан алып көп окучу элем, бирок Москвадагыдай 100% дел гезит, журнал, китеп окуп тургандарын мен таң калтырган. Мына ошондо мен булардан эмне кем деген жаш кыялы менен намыстанып, мына ошолор менен керек болсо алар менен атаандашып, алардан кем болбойн деп мен да ошол жерге умтулгам. Ошондой кызыгуу коомдо керек экен. Биз азыр могу жаштар өзгөчө балдарды кызыгууну жарата албай токтошобуз. Мына ошо китепке кызыгуу, билимге кызыгуу, илимге кызыгуунун мына ушул фестивалдагы ошого бир түрткү болот деп мен ишенем. Чике менен кийин 10-жылы мен Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп дайындалып калып, билесиздер 10 жылдагы жана окуялар шаарыбызда болгон жанагындай массалык башаламандыктарда мен жаңы августта келип дайындалып калсам, мага чакыртып бир Турсунбек, Чынобой Турсунбеков сизди суранып атат, филармонияга келип, жаштар менен жолукканга катышып кетсин деп. Барсам, ошо Чикем уюштуруп атып ошол экини ишти. Жалаң жана народный дружниктер деп балдардын, жаш балдардын баарын ушу тартипти орнотобуз, жанагы башаламандыктын баарын токтотобуз деген максатта ошол балдарды чогултуп, ошолорго жана патриоттук духта сүйлөп, аларды ошого багыттап бере турган жакшы иш-чара болуп атпыр. Мен ошондо сүйлөп берип, Чикем ошондо бир ыраазы болгон. Рахмат келип бергениңизге, чакырганыңызга деп. Кийин анан 17-18 жылдар болуп калды. Жана айтып атпады, жана өзү акыркы ырларында айтып атпайбы, жанында жүргөн кимдер да чөөлөр дедиби? Ушундай бир өзүнүн турмуштагы эмесин айтып кетти. Мен ошол кезде ал киши менен бир телеканалга чакырып калды. Чакырып, экөөбүз маекте отуруп калдык. Анан, естественно, мен иштебей жүргөн адам, мен саясаттан кетип калгам. Ал болсо белгилүү партиянын өкүлү катары, фракциянын өкүлү катары отурду. Ошондо мен аны ушундай көтөрүңкү, баарына тең мындай туруктуу карап, тишалабастан жандагы жолдоштордун кылганына чынек Акунчка мен эчтеке сөзүм да жок эле кичте. Анан ошонун баарын угуп отуруп экөөбүз
сын пикирлерди айтып отурдук. Анан эшикке чыгып баратканда экөөбүз бир туугандай болуп кармашып, кучакташып экөөбүз студиядан кеткен элек. Мен ошондо Ошерекин адамдык касиетине абдан таң бергем. Кандай сонун адам менен сүйлөшө билген, ошонун сөзүн көтөрө билген, ачуучундук болсо да аны көтөрүп, ошого чычалабастан карап турганын мен айткам, чике сизде сөз жок. Мен ошо сиздердин жүргөн сиздин жанагы партнерлордун жөнүндө сөз болуп атат. Ушундай терс көрүнүштөр жөнүндө сөз болот деп сүйлөштүк элек. Мына кийин анама 20 жыл жанагындай каргаш окуя болуп атпайбы? Мен билем кандай катуу оор болгонун, потому что баарыбыз көрдүк. Мен дагы үй бүлөм менен келинчегим экөөбүз кырына барып эле кайра сактап калды бизди. Акыркы күн деп эскертип атып, Кудай колдоп кетти. Чикенди да ушу жакшы кармап калса болмок экен, мына ажал айтырбай келет турбайбы? Кудай алам дегенде ушундай кылат экен. Бирок артында мондай сон иштер калды. Нуржан айым өзү баш болуп, уул кыздары менен ушундай фонд түзүп алып туруп, мынакей маданиятка чоң салып атканын мен абдан жөнөкөй жаран катары, ата катары мен абдан сыймыктанып атам да. Бардык ата-энелердин балдары ушундай мамиле кылса, үй бүлөсү ушундай мамиле кылса, өтүп кеткенде тирүү кезинде дагы ушундай кылып мамиле кылып, мамлекеттик көз карашта жанаң эле материалдык жакта отурбастан ушундай руханий эмебизди кеңейткенге кылса, мына сиздин уул кыздарыңызга чоң рахмат. Кудай ошолорго өмүр берсин. Атасы көрбөй алган көп жакшылыктарым бар, ушу өзүңүз балдарыңыз менен көрүңүз. Жакшы тилектеримди каалайм, өмүрлүү болуңуздар. Анан бул азыркы эл аралык болгон Шыныбай Турсунбеков поэзия фестивалине мен ийгиликтерди каалайм, урматтуу туугандар. Анан эмеде бар го, сөз айтат го. Ким утат десе сильнейший деп коет го. Илгери Александр Македонский өлүп атып, Вавилон шаарында, бул да тарыхтан барыңыздар окугандырсыздар. Ошондо алы кетип эмне кылып атканда жанында жүргөн соратниктери, полководецтери сен өтүп баратканын көрүп, Александр айтчы, империяны кимге калтырасың? Ордуңа ким калат? Ошону айтчы десе, ошондо айта албай бир гана сөз айтканга үлгүрөн экен. Сильнейший деп, татыктуусу, күчтүүсү болсун деп. Анан Ошерекинен ошентип өтүп кетип, кийин ошо мен кубаттуумун, мен күчтүүмүн деп империяны талкалап алгандар болот экен. Азыр бул тарыхта окуя, а бу жерде дагы азыр сынак болот экен. Жаштар келип азыр быйылкы номинацияны, быйылкы гран-прини алабыз деп аракет кылып атат. Жаштар, баарыңыздарга күч кубат. Кудай силерди колдосун. Рахмат сиздерге. Рахмат, Мурат Мухалич. Бар болуңуз.